Assalamu alaikum урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен азыр Жалал-Абад шаарынын Көгарт деген айылына кетип баратам. Көгарт айылы Оштан бир тойло алыс турат. Ошого карабай бүгүн Алымкан деген энебиз 60 жашка толуп, бүгүн туулган күнүн белгилеген жаткан экен. Мен ошол туулган күнүнө сюрприз кылганы кетип бара жатамын. Москвадагы 2 баласы жана бул жактагы 2 баласы ошо уул кыздары неберелери менен бирдикте энесине, тайнесине өздөрүнүн куттуктоолорун билдиребиз деп программага жазылышкан. Саналуу мүнөттөрдө Алымкан энебиздин сүйүүчүнө сиздер менен чогуу ортоктош болобуз. Катталыңыздар, кат жазыңыздар. Урматтуу Менен программасынын көрүүчүлөрү, менин алдыман азыр ушул Алымкан деген энебиздин кызы тосуп алды. Аты жөнүңүз ким? Атым Анара. Анара деген. Азыр энебизди байкатпай келдик. Өзүбүз да биринчи келип тосуп турабыз. Энебиз жумуштан келе атыптыр. Мынакей азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тегин жерде Алымкан деген энебиз колуна торту көтөрүп алып беймарал келе атат. Мына кыз экөөбүз. Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен экинчи кыз болом. Экинчи кыз болот экенсиз. Гүлгө жармашып калды да. Оны оңдоп кой. Азыр өзүм оңдоп. Мындай койсоңуз, урматтуу көрүүчүлөр. Кандайсыз, жакшысызбы? Алымкан эже, жакшысызбы денсаулыктарыңыз? Жакшысызбы? Бул Менен программасы. Кандайсыз, жакшысызбы? Бүгүн туулган күнүңүзбү? Şu tуулган күнүңүздүн урматына şu кыздарыңыз, балдарыңыз экөөсү бул жерде, экөөсү Россияда экен, туурабы? Ушулар атайын ниет кылышып, Орозонун күнү, улуу Рамазан айында ушу энебизди ушул Менен программасынын катарына кошуп коюу ниетибиз бар эле деп ниет кылышкан экен эне. Менин дагы Алымкан деген ушундай дүйнөдө эң эч бир нерсеге тең эгиз энем бар деп. Ошо кызыңыздын идеясы, балдарыңыздын идеясы, бул бешим энем деген гүлдү кабылдап коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, Алымкан энебиздин биздин программанын атына жасаган мамилесинин бет ачары болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мынакей биз алыстан келип, ушу Жалал-Абад облусуна, шаарына караштуу Көгарт деген жерине келип, Алымкан энебизди куттуктап жатабыз. Бул болсо жолуңуз жакшынакай болуп, күнүз да салкындатып жүрсүн башыңызды. Бул болсо ушул ар бир кызыңызды, балдарыңызды эстегенде жүзүңүздү арчып, жакшынакай болуп, ушу ниет тилектериңизди билдирип жүрүңүз, айны. Рахмат. Жумуштан келатасызбы? Билдиңиз беле, билбедиңиз беле? Жок, билген жок. Кимди ойлодуңуз бизди? Коноктор келген, деп коем. Жакшы, жакшы. Каерде иштейсиз энди? Мен почтада иштейм. Жүрүңүз, басканча маяк ала берели, бияктан акырын. Почтада иштейсизби? Канча жылдан бери иштейсиз почтада? 30 жылдан бери. 30 жылдан бери, мына урматтуу көрүүчүлөр. Пенсияга жетейин деп калыпсыз да? Пенсияга чыктым. Пенсияга чыгып, пенсияга чыгып дагы ушул мамлекеттик кызматта иштеп атканыңызга биз дагы таңыркап атабыз. Ишиңизге ийгилик болсун. Ушул атакебиз каякта? Жумушта. Жумушта, ал да жумушта иштейби? Ал каякта иштейт? Немеде. Песте иштейт. Жака баса бериңиз. Жашыңыз канчага чыкты? Эне 60. 60ка толдуңуз, Кудайым буйрса. Мынакей неберелериңизди бул, Мынакей неберелерин тосуп атат. Gel abuş, gel. Урматтуу көрүүчүлөр, Алымкан энебиз. Toydun mu? Жумуштан келип ушинтип неберелерди биринчи тап каласыз. Оода. Шулар менен Эне ушул 30 жылдан бери эле ушу почта кызматында иштеп атасызбы? Мурда башка жерде иштедиңизби, иштебедиңизби? Ооба, иштеген мурда, поликлиникада иштеген. Кайсыл окуу жайды бүттүңүз? Эми СССР болуп калды да сиздердин незиңиздер, да?
Медучилищені бүткөн илгери өзүм жалап атып. Медучилищени бүткөн кийин ошо шартка байланыштуу почтада иштеп. Поштада иштеп калдыңыз. Канча балаңыз бар, канча небереңиз бар эне? 4 балам бар, 2 уул, 2 кызым бар. Бардыгы чоң уул үйлөнгөн, 2 кызым турмушта. Кичинекей балабыз бар, үйлөнүп элек. Неберелер Кудайга шүгүр. 8-9 болуп калды. 8-9 болуп калды. Өзүңүздү кандай элестетип таасирленип атасыз бул программаны? Аябай күтүлбөгөн жакшы нерсе. Күтүлбөгөн сюрприз болдубу? Алларына баарына рахмат, өмүрлөрү узун болсун, ден соолукта болсун. Иштеген иштерине ийгилик, бала чакалары менен тынч болуп, кошкондору менен кошо карып, бактылуу болуп жашай берсин. Балдарыма ыраазымын, рахмат баардыгына. Келиңиз эже, келип туруп бияка туруңуз, бери басып келе бериңиздер. Жанына келе бериңиздер, барыңыздар, келе бериңиздер. Келе бериңиздер мына. Бүгүн Алымкан деген энебиздин туулган күнү, ушу жанында турган ушул бизде оштон бери күзөтүп келаткан ушу кызына сөз берели. Ушу кызыңыз болот да, була? Ушул мына сиздин апаңыздын туулган күнү экен, сиз үчүн эне деген ким дегендей. Мен бейишим энем, бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм. Сизге чын ден соолук, узун өмүр. Ушу көп жашаңыз, биздин печенебизге бар болуңуз. Ар дайым бактылуу болуңуз, жаңылган жакшылыктардын үстүндө жүрүңүз. Рахмат. Атам келди, атам да тартып. Мынакей сөзсүз түрдө атакебиз тартып. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бүгүн байбишеңиздин туулган күнү экен. Кудай кааласа. Балдар кыздарыңыз сюрприз уюштуруп, ушинтип менин энемдин программага менин дагы ата энем кошуп коюубузун өтүндү эле. Келип, ушу сиздердин короңуздарга келип калдык. Байкатпай сюрприз катары. Рахмат. Өзүңүз айта бериңиз эми ушу байбичеңизди куттуктап. Эми буга чынден соолук каалайм. Эми экөөбүз мына 40 жыл бирге жашап атабыз. Кудайга шүгүр мына 2 уул 2 кыздын ата энеси болуп 40 жыл өмүр куруп келе атабыз. 7-8 неберебиз бар. Эми кыздарым сыйлап, балдарым сыйлап келсе, булар дагы сый көрсүн. Булар дагы тилеген максатына жетсин. Ошо Алымкандагы өмүр узун болуп, ушу жакшы күндөрүн, балдардын жакшы күндөрүн бирге жакшы ойноп күлүп жүрө берели. Сиздерге дагы рахмат, атай келип ушундай бир өзүңөрдүн салымыңарды кошуп атканыңарга рахмат. Ар дайым Кудай жолубузду ачсын, тынччылык болсун, ушу эл тынч болсо биз тынчпыз. Рахмат силерге. Ушул Орозо айы күнү, ушул Рамазан улуу айында ата энебизди бир жылмайтуудагы бул чексиз сооптордун бири деп ниет кылган ушул 4 перзентиңиздин иши да бул. Ошон үчүн ушул жасап аткан мамилеси сиздерге ушу орозоңуздар кабыл болсун. Рамазан айында айткан тилегиңиздер ушул баардыгы ушу бала чакаңызга тийсин дегендей. Кайтар дүйнө буларга деле кайтат сөзсүз, ата энесин сыйласа турабы? Кандай кылса кайтат, Кудай кааласа. Бул эми биздин салтыбыз, ата энени кандай сыйласа ошондой сый көрөт. Рахмат сыйлаган балдарыма, кыздарыма рахмат. Ушуларга дагы бала чакасы менен, үй бүлөсү менен тынч болсун. Ар дайым ушинтип сүйүнтүп жүрө берсин. Убакыт келет, биз да сүйүнтөбүз, Кудай кааласа. Биз жакшы жүрсөк, булардын сүйүнүчү, балдарынан жакшы күндөрдү көрсүн, жакшы тойлорунда бирге болобуз. Эми ийгилик, Кудай кааласа. Эми аксакал, мына бул сиздердин сүйүнткөнүңүздөр ушул перзенттериңиздин, балдар кыздарыңыздын ушул ден соолугу чың, аман эсен ушинтип жүргөнү да, батын албай кантип куттукташты билбей, кандай кылып көңүлүн көтөрүштү билбей жатканы да, бул сиздер үчүн чоң бакыт. Туура айтасыз, ооба, ошондой вакыт. Эми булар баягы өздөрү жакшынакай идея кылып, апам ушундай күндөрү бир сүйүнтүп коелу. Мен деле күтпөдүм эле. Рахмат, жакшы ушундай сыйлагандарына мен сүйүнүп атам, жакшынакай болуп. Не кылышын билбей атам, эми ийгилик болсун эми. Кудай ушундай сүйүнүчтө жүрө берели. Аксакал, ушул Алымкан энебизди ушундай жакшынакай болуп жашап атканыңыздарга, мына өзүңүз айткандай 40 жылдын 100 болуп калыптыр, ушул жашап атканыңызга. 40 жыл болду. Кайсы жактан табып алдыңыз эле? Кантип табып алдыңыз? Жакыныраак турсаңыз бир эми ушул бул эми баягы үй бүлөлүк архив болуп калсын дедти. Эми бул эми ушундай мен армияны бүтүп келип, Жалал Абадта иштеп калдым. Иштеп
мына анда 36 10 деп айтылат эле мына түзөтүү мекемесинде иштеп жүрүп анан турмуш экен тагдыр бул окуп жүргөн кыз экен таанышып калдык. Таанышып ушундай баш коштук Кудайга шүгүр. Анан ошентип жашап келейтабыз. Кандай иш болот, турмушта кандай кыйынчылык, канча сүйүнүч болот бирге жүрдүк. Кудай өзү дагы ушундай кылып Кудайга 1000 марта ыраазымын. Эки уул, эки кызды берди. Кудай кааласа, экөө чоң кыз, эки кичинекей уул. Мына мен сыймыктанам, Кудайыма сүйүнөм. Ушундай ийгиликке жеткенибизге ушундай кылып жашап келейтабыз. Эми бул 40 жылдын ичинде көп нерселер болот экен, канча сүйүнүч, канча жакшы нерселер болот экен. Эми Кудай ушундай эле болуп дагы жашай берели деп Кудайдан суранам. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул Алымкан энебиздин өмүрлүк жолдошу, атыңызды сурап койсок, Жусубалы аксакалдын абышкасынын сөзүн муюп угуп жаткан чыгарсыздар. Сиздер дагы ар бир айткан сөзү ушу кийинки муундарга сабак болсун деп атайын. Тартып атабыз, тасмага түшүрүп атабыз дегендей. Жанына жана баласы келди, баласы болсо, ушул апакеңизди ушул туулган күнү менен куттуктап, жакшынакай болуп. Атаңыз, апаңыз бар, сиз аябай бактылуу адам экенсиз да? Бактылуулук бул ата энеси бар адам бул дүйнөдө эң бактылуу адам болуп эсептелет. Эне бул эң ыйык зат бул жашоодо. Бейишенин таманында. Апа бүгүн туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сизге дагы ушул кааларым узун өмүр, чын ден соолук. Дайым бизге бар болуң, ден соолуктуу болуң, эч качан оорубаңыз апа. Дайым дагы ушу туулган күндөрдөн Кудай кааласа дагы бир 100ге чейин жашап апа ошо. Дайым биз насыбы болуп, Кудай кааласа мен үйлөнүп, менин неберелерим көрүп, менин неберелерим тойлорун көрөйт. Мен айтканыңыз келсин да, жүзүнөн сүйүп энеңизди бир жакшынакай кылып туруп куттуктап коюңуз, Мына урматтуу көрүүчүлөр, канчанчы баласы болосуз? Эң кичүүсү. Эң кичүү баласы, мына эркөкүрөөк күчүңүздөр ушул экен да. Ишенген балдардын эми бардыгыңыздар, бардыгы бала чакаңыздар сиздер үчүн бирдей болот албетте. Кудай кааласа. Мына ушундай имандуу балдарды төрөп чоңойтуп эрежеге жеткизип койгон сиздерге Аллахым чексиз ыраазы болсун деген да биз да тилектерди айтабыз. Кийинки айында куттап койсун. Сиз кимиз болосуз? Мен небереси болом. Небереси болосуз, мынакей. Энеңиз болобу, тайнеңиз болобу? Тайнеңизди куттуй бериңиз. Апа, бүгүн туулган күнүңүз менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун, чын ден соолукта ар дайым болуңуз. Ошол сиз бизге кечке жылмайып, бизге жардам бергениңизге абдан ыраазымын. Сизди бүгүн чын ден соолук жана жүрөмдөн сиз куттуктайм апа. Бул эмне үчүн апа деп калдыңыз? Мен Кичинесинен караган. кичинекейимде апам карап жүрдү да ошон. Азамат. Мынакей, ар бир ата эненин милдети да эми азыр заманга жараша бардыгы Россия тарапка кеткендери бар, чет мамлекетке кеткендери бар, Азыр эми эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул чет жакта иштеп аткан балдар менен дагы смартфон аркылуу байланыштырып койсок дагы жакшы болот эле. Ага чейин ушул чет жакта жүргөн Алымкан эне, ушул эки балаңыз, бир кыз бир уулуңуз жүрсө керек тияктан да. Ошолорду сагындыңызбы? Ой, сагындык. Канча болду көрүлгениңизге? 2 жылдай болуп калдык. 2 жылдай болуп калды. Азыр саралуу секундтарда биз ошол сыртта жүргөн балдарыңыз менен байланыштырып, сизди бүгүнкү туулган күн урматына арналган каалоо тилектерин айтырабыз. Ага чейин ушул ата энесин сыйлаган, ата энесин урматтаган кийинки муунга мына аксакал катарына өзүңүз бир жакшынакай болгон кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Мен эмнени кеңешке айтам? Сиздердин коом менен азыркы коомду салыштырып дегендей. Ооба, азыр бизде сал баягы 50 жылда эл жаңырат дейт. Эми Кудай кааласа азыр жаңылыктар көп эле болуп атат, бирок илгерки ата бабабыздан калган салтты унутпашыбыз керек. Ар дайым ата энени сыйлап, улууну урматтап жүргөн мен жакшы деп эсептеймин. Эч убакта салтыбызды унутпай, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, ар дайым апа атаны жакшынакай кылып, өз жолуна коюп, колдоп жүргөнүн мен каалайт элем. Азыркы жаштарга ушул сөздү айтам, ар дайым ата энени алдыга коюп, ата энени урматтап,
Анан кийин мен жана эле жаралып калдым дебей, улун урматтап, мен жана эле ошо жүрөм дебей, кичине бир ийкемдүү болуп, салтты сыйлап жүрсө деген оюм бар менин. Жаштарга айтарым, ошон үчүн балдарыма, кыздарыма акылдуу болгула, бала чакаңарды сыйлагыла, жолдошуңар менен бактылуу болгула, урмат сыйда жүрө бергиле. Кудай силерге эл катары ден соолук берсин. Ел катары Кудайым елге берген жакшылыктан силерге да берсин. Мен ошону каалайм. Омин, чексиз омин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Жусупалы абабыздан жүрөк жарылып айткан ниет тилектерин балдарына болгон, деги эле ушул кийинки муунга болгон, жаштарга болгон ниет тилектерин биз өз кулабыбыз менен уктук. Мынакей азыр ушул Алымкан энебиз жанатан бери чыдамы кетип турат, ушул алыста жүргөн балдар менен бир сүйлөшүп алайын деп. Сүйлөшө бериңиз эне. Алло. Кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Көрчүбүз. Рахмат. Бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Рахмат. Рахмат балдарым. Өмүрүңүз узун болсун, ата-мамаңыздар көп жашаңыздар. Биз сиздерди аябай жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз. Рахмат. Бар болгула балдарым. Силер мен бактым силерсиңер. Силер бар болсоңор биз бактылуубуз. Силер жакшы жашап, жакшы жүрсөңөр биз бактылуубуз. Балдарым бар болгула, дайым аман болгула. Кудайдын аманында жүргүлө. Айтканыңыз келсин, өмүрүңүз узун болсун, айтканыңыз келсин. Рахмат. Сюрпризиңер аябай удалса, жакшы болду аябай. Рахмат бардыгыңарга. Берме кертеке. Удалса да? Азыр башка сюрпризи дагы азыр эмелерибиз. Жөнөтүрөбүз дебейби? Мынакей энди эң улуу кызыңыз менен, андан кийинки балаңыз менен дагы көрүшүп сүйлөшүп атасыз да. Деги эле ушу энелик сиздин калуу тилегиңизди ушу балдарыңызга, анан деги эле ушул азыркы чоңоюп келаткан муундарга небере багып атасыз дегендей, чебере багасыздар, Кудай буйрса, ушундай өңүттө тарбиялоонун негизги сыры эмнеде? Эне ушундай бир сындуу, бир ыймандуу балдарды чоңойтуунун сыры эмнеде эне? Сыры үйлө бүткөндөн кийин адам барга, жокко, барына бирдей чыдап, турмуштун ачуу татуусуна көнүп, ынтымакчылык болуш керек, бири-бирин сыйлоо болуш керек. Бири-бирин сыйлаган үйдө, бири-бири менен ынтымак болгон жерде балдар дагы ошо эмне баягы уяда эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей, кандай жерде тарбияланып, кандай тарбия көрсө бала дагы ошондой тарбияны алат. Биз эми Абушкам экөөбүз балдарга бар жогунан жакшы тарбия бергенге аракет кылдык. Кудайга шүгүр, бардыгы өз ордунда, өзүнүн иштери менен алек. Ошол Абушкам 30 жыл органда иштеп, пенсияга чыгып, анан эми иштеп атат. Кудайым буйруса бул кишинин эмгеги өтө зор биз үчүн. Бул үйдүн карааны тоосу дегенде, сиз болсо куту болосуз дегенде, ушинтип. Кудайым ошентип экөөбүз балдарды чогуу тарбиялап, чогуу өстүрүп, ордоруна коюп келатабыз. Кудайым буйруп насип кылса дагы кичинекей балданы үйлөп, жайлап алсак. Урматтуу көрүүчүлөр, Алымкан энебиз баягы бери туталанып, бир аз толкунданып атты, эми ачылды көрүнөт. Эми ушул Жусупалы аксакал экөөңүздарга суроодо, ушул сиздердин дагы ата-энеңиздер болгон, балким бардыр дегендейми. Ушу сиздер дагы ушундай кылып бир өзгөчө бир кубантып, сүйүнткөн чыгарсыздар да, бул кайтар дүйнө дейт. Балким иш мененби, балким бир сөз мененби дегендей да. Ушу ата-энеңиздер тууралуу бир эки сөз. Ең туура суроо бердиңиз. Биз ал мезгилде биздин жүргөнүбүзгө, жана баягы жүгүрүп барып чөп чапканыбызга, жүгүрүп барып алиге иш кылганыбызга табы сүйүнөт эле. Бирок бизге туура айткан жакшы окугунуң, жакшы жүргүнүң, бирок эч жалган айтпаганың. Жалган айтпай туура жүргүнүң дейт эле. Убагында армияга бардык, служба өткөрүп келдик, Кудай кааласа. Биздин жүргөнүбүз, биздин ал мезгилдеги иш, биздин иш кылганыбыз, жакшы окуганыбызды атабыз жакшы баалайт эле.
Ал мезгилде мындай сотка жок эле, ал мезгилде телевизор деле, кээ бир жерде свет бар, свет жок эле. Эми биз тоодо өскөн жигитпиз, Кудай кааласа. Атабыз биздин баягы жүгүрүп иш кылганыбызга сыймыктанып жүрөт эле. Мен эсимен кетпейт эч убакта. Çöptü жақсы чабасın деп мени мактайт эле. А кишилер барбы азыр жокпу? Атам эми тилекке каршы өтүп кетти, Кудай кааласа. Мына сиздин ар бир ушинтип мактап сүйлөп атканыңыз, сыймыктанып сүйлөп атканыңыз сөөгүн агартып атат да. А кишилердинче Куран окуп, кабыл болсун эми Кудай. Бата кылгандан башка колдон келбейт, ушу бейишин берсин деген тилекти билдиребиз, Ошо сизге таасири мына сиздин балдарыңызга тийип, сиз балдарыңыздан жакшылык көрүп атасыз. Балдарыңыз балдарына жакшылык көрсүн дегендей. Сиздин ата-энеңиз тууралуу. Менин ата-энем деле аябай апам бар, Кудайга шүгүр. Атам өтүп кетти. Мен атам аябай акылдуу, токтоо мүнөз киши болчу. Дайыма ошо бизди эч качан мындай кыйкырып, бакырып тарбиялаган эмес. Бизге дайыма жакшы сөз менен айтып, жакшы жактарынан үлгү көрсөтүп тарбиялачу. Ошон үчүн биз атабыз менен аябай сыймыктанабыз. Кишинин өмүрүнүн акырына чейин баардыгыбызды пешенебизден сылап, бетибизден өп, атасын берип өттү. Мерим төгүп, Мерим төгүп. Ошол атабызга аябай ыраазыбыз. Себеп дегенде ушу балдарыңыздын сиздерге болгон баягы мамилесин көрүп атып, ата-энеңиздерди бир эстеп, ичиңизден бир тыз этип аласыздар да. Ата-эне ушундай болот да, туурабы? Кайнатам менен кайненемин айтсам, ал кишилер аябай жакшы көрүшчү мени. Кайнатам мени телевизорда диктор кызга салыштырып эле, телевизордон чыкканда мен келиним чыкты дей берет эле. Ошол биз илгери машина жок, каяктадыр Кудай. Ошол ар суббота, воскресенье күнү ошо барып кемпир чалдан кабар алат элек. Анан кечинде суббота күнү кечинде барабыз, кайра эле эртеси жумушка келиш керек да, понедельник. Анан кайра эле эртеси күнү туруп жөнөйбүз. Ал маалда автобус деле бир кыйла жерге токтоп калат, анан жөө барып келиш керек. Ошентип кайненем ошо бизди аябай күтө берчү да, суббота күнү келип калат. Келечат дейт эле, анан барып калсаң эле, келди анан балдарым келди деп аябай сүйүнүп тосуп. Бапырап жапырап, Берерге эчтекесин таппай эме болуп калчу. Ал кишилердин касиети башкача болгондо, таптакыр. Анан ошол аябай жакшы кишилер. Кайненеңиз тууралуу, кайнатаңыз тууралуу сизде бир-эки ооз козгоп коюңуз эми. Айта берсе сөз жакшы. Биздин жакшы жашаганыбызга алардын берген тарбиясы дагы жакшы, эң жогору. Кайнатам деле ушундай бир жаман сүйлөбөгөн, качан болсун жакшы сөзүн айткан. Кайненем деле ошондой адамдар. Дагы эле мен сыйлайм, себеби алардын ушундай бизди каалап, ушу бала чакалуу болуп кетсе экен, ушулар бир өнүп өсүп кетсе экен деген ниет менен жүрүшүп, экөөбүздүн жакшы жүргөнүбүзгө алар сүйүнөт эле. Сүйүнүп, тынчсыңарбы, жакшы жүрөсүңөрбү дейт эле да. Биз ошо мезгилде эптеп тиргилик кылып, жакшы жашаганыбызга алар ушундай макул болот эле да. Ыраазычылыгын билгизип жүрөт эле. Себеби ошончо ата-энеден ар дайым бата алыш керек экен. Ар дайым аларды капа кылбаш керек экен, колдон келишинче сыйлаш керек экен. Туура айтасыздар. Ошон үчүн мен ушуну ар дайым эсимен чыгарбаймын. Ар дайым кайнатама Куран окуп жакшы турамын, ар дайым эстеп турамын, Кудай кааласа. Ошо бейишинен берсин деп тилейбиз. Ошон үчүн мен эч кандай эми насип экен, тагдыр бул. Жусуп ака, эми ушул учурдан пайдаланып, ушул байбичеңиздин сиздерде эми эне чоң эне чоң ата деп айткан, мен башкача элестетип келип алыпмын. Жапжаш эле көрүнөт экенсиздер, аябай жаш көрүнөт экенсиздер да. 60ка чыкты деп Алымкан энебизди эч ким ойлобойт мындай. Урматтуу көрүүчүлөр, менин сөзүмө кошулса керек. Ал эми Жусуп абабызды болсо, таптакыр сиз канчага чыктыңыз? 62-де. 62-де ойлобойт мисалы. Ушундай жапжаш сакталуунун сыры эмнеде? Балким казан аяк кагышпагандыр, балким жаакташпаган чыгарсыздар деген бир. Туура айтасыз, укам. Эми казан аяк эч кагышпайт деп болбойт. Себеби качан болсун идиш аякты жууганыңда деле үнү чыгып турат мунун. Ошон үчүн мен айтам кыздарыма, пияла чайнек менен эки эт мамиле кылгыла. Эми турмуш ушундай болду, бирок жакшынакай жашадык.
Эми кагышканда кагышып аткандырбыз жаштык кылып, бирок азыр кагышуу жок го. Туура айтасыз. Сыйлашабыз толк. Оода карыганда сүйүү өзү бир жаш кезде, орто кезде анан карыганда келет дейт да. Азыр мисалы Алымкан энебизди канча убакыт көрбөсөңүз тура албай каласыз да. Эми Үйгө келип эле биринчи айткан сөзүңүз. келип эле апаңар барбы деп коем эми. Апаңар каякта деймин. Азыр апам мынаркы үйдө, берки үйдө деп айтышат. Анан иштен келелек дейт, эми баягы 40 жыл бул оңой эмес экен да. 40 жыл жашап, ушунча балдарды чоңойткондон кийин бири-бириңди эстеп калат экенсиң. Издеп калат экенсиң. Эң сейт экенсиң баягы. Себеби оюн баягы 50 жылда эл жаңырат дегенде эми 40 жылда эле жакшы, Кудай кааласа, эсибиз кирген мезгил экен укам. Ошон үчүн ушу балдарым дагы келип эле кандай апаң ноокат кылып атат, кандай ооруган жокпу деп сурап турам. Бирок ошол буга жакшы күч болсо керек. Мен мына жерде мен жакшы деп калат анан эми ушундай бири-бирибизге кубат бербесек, бул жашоо уже. Ошол эле учурда Алымкан эгер Жусу аксакалыбыз бир жакка кетип калса, сиз издеп каласызбы кадимкидей? İzdeyiz. Sen aman gelsin de biz de сурап турабыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушинтип балпайган бай биче болуп, ак чачып, сары тиштүү болуп, ушу балдарыңыздардын ушул жакшылыктарын көрүп, ушинтип бакыйып бир бакайдай болуп төрдө мына Жусуп аксакалыбызга умайенедей болуп сиз отурсаңыз, балдарыңыз эч качан мына айтат да, көпчүлүгүчү ата энебиз бар жашоо керемет дейт да. Сиздердин караныңыздар бар жашоо керемет да. Шүгүр. Ошон үчүн бул үйдө ырыскы бар, бул ушул сиздердин түзгөн командаңыздарда ырыскы бар дегендей да. 4 балаңыз бир эгер шарт болсо дейт эми шартка карап мен бир өзүм бир суроо пайда кыла калдым. Эгер туура көрсөңүздөр, орозо күнүндө бирок көп деле кыйнабаймын. Алыста жүргөн ушу 2 балаңызда сурандым эле ата энеме ушул эми буга чейин сүйлөшүп турабыз, видео аркылуу чалып турабыз дейт, бирок эч ырын уккан эмесмин. Bir atam bir байбичесине bir ырдап койбойбу, bir жакшынакай болуп bir куплет деп bir суранышты эле. Эгер туура көрсөңүз буну. Анткени сизде эме бар экен да, бая мен жанатан бери байкап атам да сизде. Бир аз жай сүйлөп атканыңыз дагы аябай мындай бир тембр бар экен да сиздечи. Ошого мына бүгүнкү 60 жаш курактагы ак куудай болгон байбичеңизге, Алымкан энебизге арнаган bir куплет бериңиз. Карасам сенин сүрөтүң, жылмайып мага күлөсүң, күлбөй койсоң не болот, Алымкан кайда жүрөсүң? Ак Алымкан, Алымкан, сеникиндей көздөр табылбас, көз карашың өтүп баратат, о карындаш, карындаш. Ай, рахмат. Кичине кол чабып кубаттап турабыз эми бул эми. Ата энебизди мындай жөн жок ырдата албайбыз. Бул кишилер аябай мындай орусча айтканда строгий кишилер. Эми азыр алыстагылар менен сүйлөшүштү бардыгы. Бул небереси болсо, келиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, жанында турган бир небересине сөз берели. Кана? Ошо апам туулган. Бул кишилер ким болот сизге биринчиден баштаңыз? Апам, атам болот. Ошо апамды туулган күнү менен куттуктайм. Узун өмүр, чын ден соолук каалайм. Ошо апам менен атам көп жашасын деп тилейм. Дайыма бактылуу болуп, эч качан урушпай, ошол мен чоңоюп, жакшы иштеп, ошону көргөнгө чейин каалайм. Мен чоңойгон сайын булар карып баратат деп бир ичиңизден кызганыч пайда болобу сизде дагы? Ооба, ушундай болот. Ушундай эле тура берсе, мисалы, эч карыбай эле, сиз чоңое берсеңиз, булар карыбай токтоп тура берсе, көпчүлүк неберелердин ниеттери ушундай болот экен да. Кана куттуктап, жакшынакай кылып. Ооба. Мына урматтуу көрүүчүлөр, небереси болот экен, бирок неберелер бардыгы апа, ата дешет экен, себеп дегенде бул ушул үй бүлөнүн куттуу болгон, ушул бүлөнүн тоосу болгон ошол аксакалдарыбыз өздөрүнүн колу менен багып, мээримин дагы чексиз берип койгонунан кабар берет деген ойду айткым келип атат. Эми сырттагы Россиядагы балдары сүйлөп кетиштүбү же баары сүйлөп кетишти? Элбекте чыкпады. Эми ушул учурдан пайдаланып эне, эгерде сизде дагы бир жакшынакай болуп бир бул ай эми жакшылыктын айы, ар бир айткан сөзүңүз жакшылык болсун.
Абышкаңызга бир жооп кайтарып койбойсузбу бир куплет ырдап туруп. Эстелик болуп калсын, себеп дегенде өтө суранычты да. Өтө суранычты. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сураныч менен бул вазифаларды аткарып атабыз, себеп дегенде орозо күнүндө. Жаш менен да үйдүм. Канакени бир куплеттериңиз, балдар кыздарыңызга арнаган. Бир куплетине. Бадамдан багым болсочу, бадамы да бакат болсочу, жараткандан жалгыз сурарым, балдарым аяман болсочу, кыздарым эсен болсочу. Ой, рахмат, рахмат. Улантасызбы же болдубу? Болду, рахмат, чоң рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Алымкан энебиздин дагы ыры өтө таасирдүү, себеп дегенде бул сураныч, бул тапшырма ушу балдар кыздарынын тапшырмасы болчу. Ушул тасма ар бир ата-эне үчүн, ар бир бала үчүн, ата-энесин сыйлаган, урматтаган балдар кыздар үчүн ушул сабак болуп калсын. Ар бириңиздердин ата-энеңиздер ушинтип алдыңыздарда, пешенеңиздерде ырдап турсун, ар дайым сүйлөп турсун, кеңешин берип турсун деген бир жакшы ниетти билдиребиз. Улуу Рамазан айында, Ороз айында бул тилектердин баарын Кудайым Аллах Таалам сөзсүз кабыл алат деген үмүттөбүз. Учурдан пайдаланып, ушул жалпы ушул өзүңүздөрдүн балдар кыздарыңызга бата берсеңиз, бир жакшынакай болгон бир. Бардык балдарым өмүрүңөр узун болсун. Биринчи силерге чынден соолук каалайм. Ар дайым бала чакаңар менен тынч болгула. Кудай жакшы жаш берсин, жакшы байлык берсин. Элибиз тынч болсун, элдин арасында силер тынч бололу, чогуу жүрөлү. Кудайым ар бирибиздин максатыбызга Кудай жеткирсин. Кудай алыста жүргөн балдарында жолдор ачылсын ушу. Ар дайым сый урматта жүрө берсин. Ким кандай тилеген максатка жетсе, жакшы ниетке жете берсин. Заманыбыз, мамлекетибиз тынч болсун, Кудай кааласа. Ушуларга да ийгилик. Жакшы ушул эли журтту башкарып, жакшынакай ийгиликти келтире берсин. Кудайым өзү колдосун. Орозобуз мубарак болсун. Амин. Аллах. Атабыздын тилегинен кийин энебиздин дагы бир батасын. Келгиле балдарым. Узакка турсаңыздар. Бардыңыздар. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чоң болсун. Кошконуңарды кошо карыгыла, бактылуу болгула, кармашкан конуңар көөлүктүү болсун, бала чакалуу болуп, үйлүү, жайлуу, малдуу, жандуу болуп. Ушу балдарыңар бактылуу күн кечиргенге Аллахым насип кылсын. Бирок мен алдыма кел. Ийгилик балдарым тапкан-тукканыңарга Кудайым берекесин берсин. Дайыма жакшылыктын үстүндө ойноп күлүп жүрөбүз. Нефт карап турабыз. Сак саламат болуп. Амин. Кудай колдосун. Аллах рахмат. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бубакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Мен дуа кылайын Аллахтан сурап, беш убак
üçün dua kılayım apa. Canım apa. Allah'tan berilgen belegin bolup, jürüyün senin keregin bolup, çerçasan çalıksan egerde apa, jürüyün senin keregin bolup. Apa kutuktayım. Tuğan gülünüz menen. Rahmat. İyilik kalayım. Çinden soluk. Çinden soluk. Min geçen yaşayın. Taki hurmatlı görüşler min geçen yaşa deydi. Жаштын тилегин берет дейт, сөзсүз түрдө аракет кылат. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам. Жылуу болчу, жумшак болчу колдору. Кармаганда дене боюм балкыган. Жумшак болчу, жылуу болчу колдору. Кармаганда дене боюм балкыган. Рахмат. Мынакей Алымкан эне ушунчалык баягы кызыңыздын сизге болгондо сүйүүсү да бул. Мынакей мен дүйнөнү атам менен апам менен тааныгам дейт. Көйнөңүздөн да таанышы мүмкүн турабы? Ушунда алыстан ар кандай эле бала болбосун ата энесин аябай жакшы тааныйт да ар кайсы жеринен. Балдарыбыздын кылган сый-урматына чоң рахмат. Ушинтип тарбиялык дагы мааниси бар көрсөтүү болуп атат. Мен ошентип ойлоп атам. Балдар дагы ар бир пенденин, ата эненин балдары ушинтип сыйлап, урматташып, ата энесине көңүл бөлүп, кичине болсо дагы көңүл бөлүп койсо бул жакшы нерсе. Аны көп чоң өтө эле чоң нерседен эмес, адамдын көңүлү баягы не деп коет, гүл деп коет. Көңүлдү көтөрүп, көңүл буруп, өздөрүнүн мындай сүйүүсүн, каалоо тилектерин билдирип койсо, бул ата эне үчүн өтө чоң, зор кубаныч, зор бакыт. Ошо биздин артыбызда калган из бар экен, ошо бала чакабыз бизди ушинтип сыйлап, урматтап атат деп өзүңчө кубанып каласың. Баягы балдарыңа болгон ыраазычылык болот. Рахмат ошо балдардын баардыгына. Кошкондор менен кошо карысып бактылуу болушун, ишине ийгилик, Кудайым колдосун, каерде жүрүшсө жакшы ийгиликтерге жетише берсин. Рахмат эне, рахмат сиздерге ар дагы ишиңерге ийгилик балдар. Дайыма ошо эфириңер тунук болуп, дайыма ошо элдин жактырып, чыдамсыздык менен күткөн көрсөтүүсүнө айланып жүрө бергиле. Рахмат. Тартпа. Üzbek аны. Бактылуу болуңуздар, көп жашаңыздар. Кудай буйрса 100 жаштагы той торколоруңуздарга келели. Ар дайым бирге болосуң, Кудай кааласа. Жакында келин анам ошондо келип тартасың. Кудайга жакшы күндөр көп болот, келип тартып өзүңдүн жакшынакай чыгармаңды көрсөтүп жүрө бересиң. Сага дагы чынден солук узун өмүр каалайм. Ушу тилеген максатыңа жет. Ушундай адамдарга маанилүү, адамдарга таасир эте турган, адамдар ойлоно турган передачаны көрсөтүп, тартып кызмат кыла берсең, эл сыйлайт, биз билебиз, Кудай кааласа, мындай жигит бар экен деп, биздин жүрөгүбүздө ар дайым каласын. Биз бул 60 жаш дегенде эле Кудайым оңой жаш эмес, байбичем жакшы жашасын дагы, Кудай дагы өмүрдү берсин, ушу жүзгө чейин ээрчип жүрө берели Кудайым, ар кандай ийгиликтерди
Elge verdi, elden katarına bizge versin şu. Kudayım tınçlık bola versin, zamanımız tınç bolsun. Aytkanыңыздар келсин. Tokçuluk bolsun, zamanımız. Anan sıyırmakta жүрө bereli. Kuday boldusun. Көрүүчүлөр, мынакей Алымкан энебиз менен ушул Абышкасы Жусуп агабыздын жашынакай болгон тилектеринен кийин биз да программаны жыйынтайбыз. Эгерде сиздердин да ушундай бир бейиштин образында болгон атаңыздар, энеңиздер болсо, анда шашылып куттуктаганга аракет кылыңыздар. Себеп дегенде ата эне ыраазы, Алла ыраазы. Алдыдагы телефондорго ал үчүн кат жазыңыздар, чалыңыздар. Мен ар дайым кызматтамын. Аты-жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу Мен программасынын сүйүктүү катталуучулары, сиздер көрдүңүздөр, уктуңуздар дегендей. Алымкан энебиздин Абышкасы Жусуп атабыздын дагы тилектерине ортоктош болдуңуздар. Орозо маалында ушинтип көңүлүн көтөрүү бул чексиз соопчулуктун белгиси дейт. Алла Таала ыраазы болсун балдар кыздарына. Мен азыр дагы бир эненин туулган күнүн ушул Орозо айында куттуктап кайра Ошко жол тарттым. Урматтуу көрүүчүлөр, ата энени көз тирүүсүндө сыйлап калалы. Албетте шартка карап айрым учурларда мүмкүнчүлүк болбой калат, бирок ошондой болсо дагы менен программасы аркылуу болбосо дагы жакшы сөздөрүңүздөр менен алыста болсоңуздар, телефон чалып дегендей, жакында болсоңуздар, колун кармап дегендей көңүлүн көтөрүп калыңыздар. Анткени ата энени ар дайым канжыгага байлап жүрө бербейбиз. Ошон үчүн сыйлап, урматтап калалы. Менин программасына кат жазыңыздар, алдагы телефондорго чалыңыздар. Кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов болдум. Дагы бир эненин сүйүнүчүнөн алдыдагы жакынкы күндөрү жолукканга чейин аман эсен туруңуздар. Чоң рахмат.